Кыргыз Республикасынын эмек сиңирген артисти Азиз Мурадилаев да кыргыз сапарга узатуу зыйнаты эртең 19 декабрда саат 11:00 Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда мархумдун сөөгү аларча көрсөтүүнө коюлат. Актер Азиз Мурадилаев оорудан улам кече 17 декабрда көз жумган. Мурадилаев 1978 жылы Фрунзе шаарында туулган. Мектепти аяктагандан кийин Кыргыз улуттук драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга тапшырган. Кийин 1997 жылы Москвадагы Шепкин атындагы жогорку театралдык окуу жайга тапшырып, аны 2001 жылы аяктаган. Ошол эле жылы Т. Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрына артист катары кызматка алынып, ошол күндөн ушул күнгө чейин үзгүлтүксүз бир жерде эмгектенип келген. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Көргөнүңүздөрдөй өтө оор күн болду. Бардыгы Аллахтын сыноосу экен. Эч ким өз Алланын өкүмүнө каршы чыга албайт экенбиз. Алам деген учурда кимдин болбосун Аллах жанын алат экен туугандар. Менин айткым келген нерсе, Кыргызстанга да күчтүү аппараттарды алып келип, ушундай оорларды операция кылсак болот го, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Ушул маселеге көбүрөөк басым жасасаңыздар аябай жакшы болот эле. Азыркы учурда канчалаган мекендештер ооруга чалдыгып, анын ичинде операция боло тургандары да аппараттын өнүккөн клиникалардын жоктугунун айынан көз жумуп жатышат туугандар. Каражаты барлар гана кыйынчылык менен гана ушулар Турцияга же Индияга барып операция болуп кайтып жатышат. Биздин медицинада даже ооруга точный диагноз кое алышпай жатышат. Операция бул жакта турсун. Андан көрө урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарды ушундай медицина жагына окутуп, тарбиялооңуздарды суранат элек. Бизде күчтүү адистер чыкса, токтотпой аларды сразу чет өлкөгө алып кетип жатышат. Келиңиздер, ошондой күчтүү адистерди өзүбүздө алып калып, ушундай нерселерди кылсак болот го. Акыры муну дагы адам кылат дегендей, чындап аракет кылышса, бул да ишке ашат. Туугандар, мына чыныгы актерубуз дагы ушундай операция жасай турган клиникалардын жоктугунун айынан узап кете берди. Аллахым ага узга бейиштен орун берсин.